Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кыргыз тили сабагы 3-класс 4-шейрек окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы белгилүү даталар. Сабактын максаты. Бүгүн биз белгилүү даталар менен таанышабыз, текстти көркөм окуп түшүнөбүз. Сүйлөмдөрдү туура түзүп, суроолорго жооп беребиз. Белгилүү даталардын маанилүүлүгүн үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабакта балдар активдүү катышабыз, берилген суроолорго так, туура жооп беребиз. Көңүл коюп угабыз. Дептерлерибизге таза, сулуу жазабыз. Келгиле анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Белгилүү даталар дегенде эле биринчи оюңарга эмнелер келет? Туура, календарь келет экен, Календардагы айлар, ал айдагы күндөр, ошо кандай күндөр келет? Майрам күндөрү келет экен, эсибизге. Майрам күндөрү эмне кылабыз биз? Эс алабыз, бири-бирибизге белектерди беребиз. Ошондой эле биздин өздүк майрамыбыз дагы кирет экен. Же болбосо туулган күнүбүз дагы ар бирибиз үчүн майрам болуп эсептелинет экен. Азаматсыңар балдар. Балдар, силер кайсы майрамдарды билесиңер? Кана айтып көргүлөчү. Туура, апалардын майрамы, жаңы жыл, Норуз майрамы, жеңиш майрамы жана эгемендүүлүк күнү. Азаматсыңар. Анда балдар, силерге кайсы майрам жагат? Келгиле, силерге кайсы майрам жагат айтып көргүлөчү, же болбосо биз майрамдарга токтоло кетели. Мисалы үчүн, жаңы жыл. Бул жаңы жылды дүйнөнүн көптөгөн элдери белгилеген майрам. Жаңы жылда ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүз менен өткөрөт экенбиз. Норуз майрамы. Өлкөбүздө жер жарылып, чөп чыгып, айлана көрккө бөлөнө баштаган мезгилде Норуз келет экен. Бул күнү чоң энелер алас айтып, сүмөлөк даярдашат экен. Ошондой эле 8-март. Бул апалардын майрамы. Бүткүл дүйнө белгилеген майрам болуп эсептелинет. Биз 8-март күнү апабызды, эжелерибизди, сиңди, карындаштарыбызды майрамы менен куттуктайт экенбиз. 9-май улуу жеңиш майрамы. Бул кубанычтуу майрам болуп эсептелинет. 1945-жылы 9-май күнү биздин жеңишке жеткен күнүбүз болуп саналат. Бул 9-май күнүн дагы, жеңиш күнүн дагы биз кийинки сабактарда тереңирээк токтолобуз. Ошондой эле айтып жаткан өздүк майрамыбыз дагы ар бирибизге жагат экен. Бул туулган күнүбүз экен. Силер дагы туулган күнүңөрдү календарды карап күтөсүңөрбү? Ооба, бардыгы өзүнүн туулган күнүн күтүшөт, Ал дагы майрам болуп эсептелинет. Балдар, силер календарды көрүп турасыңар. Календардагы кызыл менен белгиленген күндөр бизге майрам күндөрү болуп саналат экен. Ошондой эле биздин окуу китебибиздеги 61-беттеги белгилүү даталар дегенди текстти бардыгыбыз кунт коюп чогуу окуйлу. Белгилүү даталар. Мына календарь. Анда белгилүү даталар көп. Бул күндөр календарда кызыл менен белгиленген. Мына 1-январь жаңы жыл, 8-март аялдардын майрамы, 21-март Норуз майрамы, 9-май жеңиш күнү,
1-iyun балдарды коргоо күнү. 31-август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү. Кызыл менен белгиленгендер майрам күндөр. Биз эс алабыз, майрамдайбыз. Белгиле текстке карата суроолорго жооп берели. Ар бирибиз өз алдыбызча суроолорго жооп берип, дептерлерибизге жазабыз. Апалардын майрамы кайсы айда? Жаңы жылды кайсы күнү белгилейбиз? Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү качан белгиленет? 9-майды эмне үчүн майрамдайбыз? Эмне үчүн календардагы күндөр кызыл менен белгиленген? Бул суроолорго жооп берип жазабыз. Кана балдар, жаздыкпы? Азаматсыңар. Анда окуу китептеги 62-беттин 3-көнүгүдөгү туура жообун табалы келгиле. Бул жерде майрамдарды бериптир. Ушул майрамдардын туура жоопторун туташтырабыз бирине. 21-март, 1-январь, 8-март, 9-май, 31-август, 1-июнь. Бул күндөр эмне майрамдар? Кайсы майрамдар майрамдалат же болбосо? Туура, 21-март Нооруз майрамы экен. 1-январь жаңы жыл. 8-март апалардын майрамы. 9-май жеңиш күнү. 31-август эгемендүүлүк күнү. 1-июнь балдарды коргоо күнү экен. Биз балдар кайсы күнү, кайсыл айда, кайсы майрамдар майрамдалат экенин билип алдык. Азаматсыңар. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма. Жакшы көргөн майрамыңар тууралуу жазып келгиле. Ар бирибиздин жакшы көргөн майрамыбыз бар. Өзүңөргө жаккан же болбосо каалаган майрамыңар жөнүндө жазып келесиңер. Балдар, бүгүнкү сабак жактыбы силерге? Азаматсыңар. Анда ушуну менен сабагыбыз аяктайт. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.